Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин интернеттеги колдонуучуларыбыз. Бүгүн сиздер менен насихат берүүсүндө ошол кылымдарды карыткан кыргыз эли, ошол адеп ахлактуу, аксакалды уккан, улууларды уккан улуу эл болгонбуз. Азыр тилекке каршы ошол жашы болсун, улуусу болсун, тилекке каршы туура эмес жолдорго кетип атат. Адеп ахлагыбыз бузулду. Жанагындай бири-бирин өлтүргөндөр, денесин саткандар, туура эмес жолго баргандар өтө көп. Ошондой болсо дагы бүгүнкү ошол биздин суроолорго, сиздерден, элдерден келген суроолорго жооп берүү үчүн коомдук ишмер, дин алымы, кыргызга ат көтөргүс, нар көтөргүс иштерди жасаган. Ошол кыргыз дегенде ичкен ашын жери койгон устатыбыз, врач, хирург Өзбек Чотонов. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Куш болуңуздар. Эл журт менен амандашып алсаңыз, анан теманы ачып бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Таала барыңарга тынччылык берсин, эсенчилик, иштериңерге береке, балдарыңарга иман берсин. Ар кандай берекеттен Кыргызстанды сактасын. Мына ошо бүгүнкү ушу адеп ахлак боюнча өтө тынчсыздана турган бир деңгээлге келип калды. Өтө жанагындай таң каларлык деңгээлде бир балекеттер болот да. Чоңу да, кичинеси да, аялы да, эркеги да ушундай бир мына күндө көргүзөт интернеттен. Жана балдарын терезеден урып жиберди, анан өзү кошо кирип кетти. Анан кийин аялын өлтүрүп салды, күйөөүн өлтүрүп салды. Эмне деген ахлак болуп барат, эмне деген эме болуп барат да. Ахлак деген жана поведение да, поведение. Ошо кылган иштери. Бул кандай ушундай келип бирөөгө тарынып, атасына тарынып, апасына тарынып, азыл өлүп ал деген 100ге жакын болот жылына азыл өлөт экен да. Кандай ошо бул сен кандай тараңга укук жок да. Ата-энеге тараңга укугу жок адамдардын, балдардын. Ошо биз тарбиялай албай атабыз. Тарбия бербей атабыз. Эмесе ата-энеге үнүңдү чыгарба дейт. Ата-энеге үнүңдү катып чыгарба дейт. Ата-энеге ачуулуу көзүң менен караба, акшайып, акырайып. Тым эле анандай кулун карагандай карагандар бар да. Өзүнүн кулундай. Ата-энесин корголгандар бар, аябай кордогондар бар. Мына ыйлата тургандар бар да арасында. Адамдардын арасында кичинекей болуп, жанагы же кыз же бала, кыздар деле ошондой ата-энесин ыйлатат, коргулуп. Кулундай көрөт да, кулундай. Ондай эч кимге укуңар жок. Эч ким укугу жок ата-энеге. Наразы болуп тургандай. Ата-эне байкуш колунан келгенин табат. Аракет кылат. Ата-эне түнү күнү эле ойлогон ошо балдар эмес. Ооба. Ошо балам ток болсо экен, балам камсыз болсо экен, баламдын кемчилиги болбосо экен, балам жакшы болсо экен деп ойлойт да. Кечке чейин ошо менен анан бул эме деген турмуш деген оңой эмес да. Азыр мисалы азыр бүт жерде кризис болот чынында. Окатка жетпейт акча. Ооба. Кийим болсо кымбаттады. Анан ата-эне келип кечке чейин байкуш аракет кылып, кыйналып өзү 7 жыл, 8 жыл ушу кийген кийимин кийип жүр, бир кийимин. Анан Балам деп. Анан булар келип ата-энесин коркутуп, анан азыл өлүп, сууга чөгүп, ата-энени коркутуп, ата-энеге жана каяш айтып, кыйкырып, өкүрүп, жана алып берген кийимин ыргытып, эч кимдин бириңердин укуңар жок андай кылган. Чоңоёсуң. Анан кийин өзү билгениңди табып ал да, кие турган кийимиңди кие бер, каалаган тамагыңды жей бер. Анан кийин көрөсүң да ошондо кандай экенин. Ачке бир-эки суроолорго жооп берсек, суроо өтө көп болуп атат TikTokто. Ассалам алейкум дейт, кыздар бири-бирин сабаган видеолор чыгып жатат, көп болуп жатат. Кандай насихат айтасыз? Эмнеге көйүп атат? Кыздардын жанагындай бейадап жүрүшү, бейтартып жүрүшү, түнү күнү жүрүшү, түнү менен жүрүп атат. Анан бири-бири менен мушташып атат.
бири менен эр талашып, мен сенен сулуумун, мен сенен кыйынмын деп талашып атат. Мына тарбия жок болот. Тарбия жок. Эч кандай тарбия жок. Анан мына мисалы жана муну айтып аткан нерсе, жана ночной клубтарда Кытайлар менен башкалар менен сойкул кылып жүргөнү бар, жана бойго жетпегени деле. Ушундай бир эмеге кабылдык да, жанагындай адепсиз чегинен чыккан жанагындай. Балдар да ушундай бар, уруп атат, бири-бирин өлтүрүп атат, сабап, тоноп атат, каракчылап. Бул өтө чоң кылмыш да. Өтө чоң кылмыш. Мына кече эле мен да көрдүм. Кара-Балтада 16 жашар кызды 3 кыз келип, аябай жанагындай жырткычтык менен сабап атат, жырткычтык менен катуу тепкилеп, ургулап, ушундай амытта булар өлтүрүп да койшуң, кайтпайт экен. Ана балдардан да ушундай жок да. Бул деген эми мындай да биз түрмөгө камап эле анан кутула болсок, урматтыкында андай болбойт. Түрмөдөн деле коркпойт, көрдүңбү? Түрмө оюна келбейт баары. Биз буларды туура тарбия бериш керек. Буларды жакшы адепке үйрөтүш керек. Ошого тарбиялаш керек, ошого аябай көп сабактар болуш керек. Мына адеп сабагы, иман, тарбия сабагы окшогон. Ушундай нерсе болуш керек. Мына азыр наркотик көбөйүп атат, өтө көп наркотик. Наркотик менен жанагындай бир нерселерди жыттап, мас болуп, наркоман көчөдө жатып атат, күндүз эле. Чоң эле аялдар да жатып атат ошол менен наркотиктен. Мына ошо биз жанагындай критический жерге келейин деп калдык, урматтуулар. Өтө жанагындай эме болот да. Кызы деле, эркеги деле уятсыз. Мына эң адептин эң жогорку нерселери иман, анан кийин уят, урматтуулар, уят. Ошо айтканда эме деп, иман менен уят экөө эже сиңдидей, бири кетсе экинчиси кетет. Мына ошо иман жок болуп, жана уят жок болот. Эч нерсени уялбай калды. Ошо жанагындай бир адепсиз иш жасагандан, адепсиз ишти кылгандан эркеги да аялы уялчу да мурда. Ошо уят деген аябай чоң нерсе болчу. Ошол жок болуп калды. Ошо анткени мына иман да жок болду, уят да жок болду. Анан ошо эмеси результат ошондой болот да. Жанагындай өлтүрүп. Мына кече дагы бир мына бүгүн эле даже бүгүн эртең менен бир эме келди. Мен Facebook'ка да чыгардым. Москвада кыз мактанып атат. Бир күндө 10 эркекти кабыл алагам деп. Бул эмне деген? Кыргыздын кызы, эмне болуп барат бул? Эмне деген? Ушундай эч качан вообще ушундай уяттуу эл болгонбуз. Уяттуу эл. Уят деп ажырашкандан уялчу. Азыр уялбайт, вообще эч нерсе уялбайт. Жаман иш кылгандан уят дегенде ошондой, даже уят дегенден жинди деп коет го жанагы. Туаза эмелер болгон. Орукчан үжүрү барлар. Орукчан, ошондойлор, ошолор уят дегенде ошолор тыйылып калчу да. Ошондой чоң нерсе болчу уят деген. Анан уяттан эч нерсе калбай калды. Анан ошо бүт билгенин бәрин жазып атат. Түрмөгө түшкөн атат. Өзүн өлтүргөн өлтүрүп атат. Башкалар өлтүргөн өлтүрүп атат. Мына ушундай аябай катуу жанагындай эме келип калды да, бир кризис. Ошо тарбиялык, адеп ахлактык кризис келип калды. Мен таң калам да, эмне башка элдердин жок бу жерде андай. Башка элдердин кыздары жок, көчөдө мушташып жүргөнү, чачтарын саксайтып алып, тамеки чеккендери, дагы башка жок, көрбөйсүң башка улуттарда. Мында орустар болчу, азыр мен орустардан да көрбөйм андайды. Жалаң мына биздин кыздар түнү менен көчөдө жүрөт. Эмне кылып жүрөт кыз? Мына кыргыздын салтында кызды чоңойгондо өттө эч жака чыгарчу эмес. Карап, Бул мына чоңоюп баратат, эч бузулуп кетпесин бул. Жаман жолго түшүп кетпесин, бирөөлөр урдап кетпесин, Аллага ашып кетпесин, зордап койбосун. Ошон үчүн аябай карап турган, кечинде болду, эч жака чыгара эмес. Азыр болсо түнү күнү жатат, түнү күнү
Чет өлкөдө чыгарып атпайбы жанагындай себим даярдап келип үй салып бер, машина алып бер деп ата-энелер жүрөт. Жаман жерлерде, коркунучтуу, уяттуу, пас жерлерде жүрөт, пас. Түнкү клубтар, жанагындай азыр гей клубтар, гейлер, эркектер ушундай болот. Бул эмне жөнүндө бул тарбия кескин түрдө биздин тарбиябыз туура эмес, жараксыз болот. Жок, өзү жок болот. Жок, жөн эле мындай сөз, кооз сөздөр, башка эч нерсе жок болот да. Ажеке, TikTok'то азыр биздин суроолорубуз элден келген суроо 60га жетти. Бир экөөнү окуй кетейин. Соц тармактагы модалордун шоуга айланышы дейт. Исламга пайдабы же зыянбы деп. Эмнеге айланышы? Шоуга айланышы дейт. Шоу. Анан ошол азыр молдолор, алымдар, дин таануучулар көбөйдү. Бирок жаштарыбыз дагы деле бузулгандар көп. Неге мындай пайдасы болбой атат дейт. Бир жагынан мындай да, эми аны шоу деле эмес, чынында булар деле жашта. Азыр урматтуугандар мындай да, молдолор деле жашта. Молдолор баары аксакал болгон. Муну илгери Союз дегенде жаш кишини молдого койчу эмес да. Ошо жаш киши намаз окутчу эмес. Даже намазын орозо тутурчу эмес да. Ушундай тыюу салган. Анан ошол убакта жанагындай аксакалдар эле кичине жана уже күчү кетип, карып калган аксакалдар, карыганда молдо болуп калчу да. Молдо деп коет, молдо деле жок, молдо илими деле жок, эч нерсе жок. Жаназа менен никеден башка эч нерсе жок. Анан бирок азыр чыгып аткан булар жашта булар. Буларда да энергия бар, толтура энергия, күч бар. Буларда ойногубуз келет. Анан арам иш кылып аткан жок эми. Футбол ойноп атат, көкбөргө катышып атат, башка болот. Бул жаштын эмеси бул. Өтө эле шоу болгон жок. Анан бираз жанагы сүйлөп атканда эми келип алып молдо кечке чейин карыган чалдай болуп эле бир жанагындай грустный, мындай бир нерсени айтып отурса жаштар ээрчибейт да. Анан мынагу эмне үчүн молдо көп да адеп оңолбойт дегени, урматтуугандар, бизге молдолорго вообще бизге шарт берип аткан жок тарбияланганга. Мисалы биз мектепте жокпуз. Бизди мектепке киргизтирген эмес. Иман сабагы жок. Әрде дин таануу деген ал христиан, бир индустардын бир нерсесин эле окуп жүр әрде. Жалпы Программа. Ал жерде жок, биз тарбия жөнөтөбүз, тарбия. Бизди тарбия бергенге киргизген жок. Биз жокпуз аякта. Ошон үчүн бизден көрбөй, мына өзүн тарбияны кичинекейден баштап бериш керек. Кичинекейден баштап үйрөтүш керек. Мыногуну кылба. Мыногуну эч качан кылба. Мыногуну сөзсүз түрдө жаза. Мисалы ата-энеңе ачууланба, ата-энеңе кыйкырба, урдаба, алдаба. Ошону кичинекейден баштап күндө тарбия жүргүзө берип, ошо киши кантип эле бузуун, ушу кантип эле ушундайды кылайын дегенде деңгээлге келип калышат да. Мисалы жанагы арак, наркотик болот го. Ошону кичинекейден баштап ушундай үйрөтөр, ал кантип эле ушуну мен ишейин, кантип эле ушунан кача тургандай болуп калышат. Демек биз мурда кичинекейбизде арам деп бизге үйрөтчү, бирок биз түшүнчүбүз арам деген экен. Бир арам дегенде жиркеничтүү экен деп мурдусу жага берчүбүз да. Бетине о жакта алыс жакта бир иттин өлүгү жатса, сууда же жанагы курттап жаткан бир өлүк. Биз ушу арам деп алып бири-бирибизге мурдубузду жага берсек, житте эле келбейт. Бирок арам деп ошо митип алып бет салынан кетенчиктеп алыс кечип, ошо түшүнбөйт. Анткени ошо бизге кичинекейибизде ошону үйрөткөндө арам деп. Анан жанында урдабаганды үйрөтчү. Ошондой сабак болуш керек. Мен айтам, урматтуугандар, бизге дин сабагын бербей эле койчу. Бизге мынагу адеп акылак сабагын деп беречи. Ошо адеп акылагын үйрөтөчү, жүрүш-турушту, мындай жүрбөсүн. Адеп акылак сабагы канчанчы класстан баштап кириш керек? Жок, кичинекейден баштап үйрөтүш керек. Кичинекейден баштап, мына кичинекейден баштап мына атаңды мындай сыйлайсың, мугалимди мындай сыйлайсың, мугалимди мындай урматтайсың. Эмесе мына мугалим менен мушташып атат, мугалимди уруп атат, мугалимди
өткөндө өлтүрүп коюшат. Байкуш сразу эле череп сынганы көрүнүп турат. Эки көздөн көрүп байкуш мага. Мен ошондой анткени биз үйрөтпөй атабыз. Кичинекейинен баштап бул арам бирөөгө келип эметиш. Бир туугандыкты үйрөтүш. Ошо мына сен бир тууганың буга кордук кылба. Алсыздарды кордоо, наоборот, алсыздарга жардам бер. Ошону кичинекейинен баштап какшап үйрөтүп, күндө тарбиялап акырдан ушуга жеткичип, бирде киши бирөөдүкүн урдабасын, бирөөдү алдап алып албасын. Аферист көп азыр, өтө аферист көп да. Анткени мына өзүнүн убагында тарбияланбай калды. Анан биз эми мына молдолор мечитте эле жүргүзөт тарбияны. Мечитте кеч болуп калды. Булар уже чоңоюп калган. Булар уже мечитке даяр барат да эчке. Мечитке даяр келип атат. Анын үстүнө келсе деле кийинкилер. Аларга тереңсиз, мисалы жана сакал чандар деле табек чеккен бар. Жана наспай атканы бар, башкалар да. Анан кийин мынтет, эмне булар мынтет. Булар кеч келип калды бизге. Булар уже мына 17 жыл жана тарбиялай турган убакта тарбияланбай калды. Анан кийин келип атты. Анан ошолор келип жанагы жолук сазды деле бираз кээ бирлер чыгат. Аферист болуп кеткендери үйлөрдү алдып алды деп. Анан кече бирөө көрдүм, наркотикти бекип жүргөн жолукчан экен. Анан биздин көрбөй эле урматтуу. Алар кеч келген. Алар өз убагында тарбияланбай калган. Биздин колдо болбогон. Биз жерде жокпуз. Биз мектепте жокпуз. Анан ошончо бизден көргүлө. Мына бизге айтса, молдакелер, урматтуу молдакелер, силер келип ушуну тарбиялап бергиле, бизге бир сабак берип койсо, бир жумада бир жолу барып, келип балдарга келип үйрөтсөк, анан кийин эметсе, анан кийин бизден көрсө, анан молдакелер силерге бербедик беле кылганга. Жок, биздин бирде сабак жок. Эч кандай сабак жок. Анан жанагы дин таануу деген ал жөн эле афера. Эч нерсе жок ичинде. Анын ичинде жөн индустардын бир тарыхы эмне кереги бар бизге? Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ушул насихатта марвада түз эфирде иштеп атабыз. 705 96 94 41 номерине WhatsApp аркылуу суроолорду берсеңиздер болот. Анда бул жакта суроо келиптир. Үй бүлөнүн бузулушунун башкы себеби эмне деп кантип алдын алабыз дейт. Жана ошондой эле ачык биякта азыр 100дөн ашык суроо күтүп атат. TikTok'та өтө активдүү, мынакей азыр бизде 40тан ашык көрүүчү көрүп атат. Сизге ыраазычылык берип атат, ата энелер ушул балдарын карабай атат деген дагы ар кандай эмне бар. Ошондой да болот. Мындай ата энелер балдарды карабай жатат. Бери кечке чейин дүйнө кууп жүрөт. Дүйнө. Кечке чейин базарларда, башка жерде ишилип, балдарын тыштап алып иш кылып жүр да. Балдардын бәрин бирөөгө берип койгон. Детсадтарда, башка жерде бирөөдөр тарбиялат. Эч бир тааныбаган бирөөдөр тарбиялат балаңды. Алар деле жыргатып тарбиялайт. Алар деле мына 20 баланы таштап кетет. Бир воспитательница. Кичинекей жана детсад яслин убагында. Алар кантип тарбиялайт? 20 баланы тигиниз ыйлап атат, тигиниз өкүрүп атат, тигиниз бакырып атат, тигиниз жыгылып атат. Ошону кантип тарбиялайт? Мүмкүн эмес да. Мына асырысы жакшы тарбия каяк болот, жакшы тарбия үйдө болот. Ошончо жана аял үйдө отуруш керек. 2 балабы, 3 балабы отуруш керек. Бул чоң иш, урматтуугандар. Ошону баланы эле улам жакшынакай карап, жакшынакай мээрим төгүп, ошону жакшынакай кылып тарбияласа, мына жакшы бир нерселерин окуп берип, ошону үйрөтүп, ошону көргөзүп, атаны сыйлооду, энени сыйлооду, анан үйдө бираз жанагындай иштерди кылганды үйрөтүп, тазалыкты сактаганды үйрөтүп, ушинтип тарбия берсе, жакшынакай болуп чыкмак да. Анан келип алып таштап кетет, детсадка өкүрүп бакырып туруп. Дети яслиге. Ошентип чоңоюп атат. Башка аялдар, башка бирөөлөр тарбиялат, башка тааныбаган, кээ бирлери зөкүр балаңды уруп, сабап тарбиялатат, коркутуп. Анан ошон үчүн аягында зөкүр чыгат, зөкүр балдар чыгат, зөкүр кыздар чыгат да. Ушул жерге сөзүңүз улап. Өмүрбек Насиров деген бизден көрөрман суроо берип атат. Устаз дейт, кээ бир кыздар болочокто күйөөм айына 1 миллион сомдон табыш керек деп жатышат. Ошолорго оюңуз, насихатыңыз кандай? Ошондой паразитти эч качан албагыла, урматтуугандар. Ал паразит бир гана жыргаш үчүн жашайт да, жыргаш. Мени жырга албайт да. Эркек киши ошонун жанагы шахватын кандырыш үчүн, анын калоолорун,
Ал келіп түнде түнгі клубқа барыш керек, барып тамекі жегіш керек, жанағындай эме ішіш керек, энергетик ішіш керек, барекет ішіш керек, барып тұрып башқа еркектермен билеш керек. Ошоның шахваттарын ошоның эмес. Мен көрдім ошо жанагы сурам жылады, сага канча керек? 500 000 сом керек. Эмне десе мен таксиме эле 200 000 сом дейт. Таксине 200 000 сом бир айда. Бул эмне деген түнү менен таксиде жүрөт экен, каякта эз алуучу жайларда, каякта сулууланып турган жайга өзүн сулууланат экен, анан кийин түнкү жемелерге барат экен, клубтарга барат. Бир жана музыка, бир нерселерге барып түнкү. Ошо жүрөт. Анан ошо эркек киши жалаң ошо менен алек болуш керек да. Өзүн да карабай, ата-энесин да бакпай, эч кимди карабай, бир гана ошо бир катындын ошо каалоолорунун эмесимен жүрүш керек да. Ошондойлорду эч качан урматтуу дошторум 100 км качыш керек андай кыздардан. Өзү негизи даже жана махырды көп сурагандардан качкыла. Ал паразиттер алар. Алар силерди жок кылат, сен жашооңарды дозок кылат ушулар. Алар только өзүн ойлойт да, өзүн жыргалым. Мисалы жөн эле курсагым ток болсо экен, кийим бүтүн болсо экен эмес. Өтө шикарный кийинип, эркектин бүт эркектер суктана турганда кийинип, анан жүрүш керек. Андай чачтарым деп жайып алып жүрүү го жанагы. Тулгатынский мода. Мен тулгатынский мода дейм, жанагындай чачтарын жайып жүрүү бул тулгатындан эмес, урматтуудар. Анан ошондой болуп жүрүш керек. Бүт эркектер суктаныш керек. Бүт эркектер ага кызыгыш керек, тийиш керек. Анан кийин бул болсо баралып, эркектин көзүн кызыктырып, ар жерде түнкү клубтарда жүрүш керек. Анан зорукталып атат. Башка еще дагы зорукталдым деп туруп сотко берип, байкуш балдардын баары түрмөдө жатат да. Өзү көзүн чукуп, өзү тийишип, өзү аны менен барып жатып, анан кийин мени зоруктады деп милицияга берип, азыр ошондой бир мода чыкканда, келип ошо жигиттерди подстава кылып, анан кийин жанагы өткөндө аялдар эме го митинг кылып атат. Мына ушундай эмени токтотуп койсоңор, булар келип сүйлөшүп алып, атайын жазайт экен подстава. Анан кийин миллион сурап атат, 3 комната квартира сурап дейт да. Анан каяктан дейт, балдары соттолуп кетет дейт. Келип булар алдайт экен, балдарды келип, анан барып жатып алат экен, анан кийин милицияга берип коет экен да. Ажеке, сиздин сөзүңүз кулай суроо келип атат. Бала бакчага барса, коом менен кантип байланышат, үйдө эле отурса дейт. Бала бакчага барбаса дейт. Мындай да коом менен кошула турган убак болот, убагы. Коом менен кошула турган убагы болот өзүнүн. Мына чоңойгуча, мектептин убагы келгиче буларды апазынын караганы, апазы келип, жана эне тил өтөт, эне тил деген кийим ошо эне үйрөтөт тилди, эне. Ошон үчүн азыр мына кыргыз тилди сүйлөбөй жатат. Балдарыбыз кыргыз тилде эмне сүйлөйт? Анткени аны детсад тарбиялап атат. Ада эне жок. Үйдө эне жок. Булар келип чоңоюп атат. Эне жок. Андан кийин мектепте эне жок, башка аялдар. Эне качан эне кечинде келет, эптеп бир чай-пай берет да, жаткызат, эртең менен тургузат, кетти болду. Жок эне. Анан мына ошон үчүн жана эне жок, эненин тарбиясы жок, ушундай болуп атабыз да биз. Анан коомго аралашат, коомдон жүдөйсүңөр. Бир убак келет, коомдон жүдөйсүң, мына 30 бала менен отурасың, 35 бала. Кээ биринде 40 бала мектепте. Ошондо жүдөйсүң. Жетишет ошол эле. Мына чоңойгондо аралашасың, чоңойгондо сүйлөшөсүң, чоңойгондо түшүнөсүң. Баары келет өз убагы. Москвада күкүк энелер көбөйдү деп балдарын ар кайсы жерге таштап жатат деп жаңалыкка чыкты дейт Ажеке. Ошол баягы көп көрөт. Мына интернеттин иши толтура. Кыргыз кыздар келип мына өткөндө эле индустар кырмалыптыр. Сууга ыртырыптыр, кара пакетке салып. Ушундай бир ыйлай турган акыбалдабыз да биз. Келип алып туруп, тууп туруп, анан кийин пакетке таштап, пакеттин ичине салып туруп, анан сууга ыртырып, индустар кырмалыптыр да. Ошону көргүзүп атат. Мен көрүп атам, анан Москва эле биякта деле ошондой. Мына 20 000, 25 000 аборт. Бул эмне деген шерменделик, эмне деген уят, ушундай бир чегинен чыгуу деген болот да.
не деген таптаза болуп жүрө турган кыз, таптаза болуп күйөөгө бара турган кыз келип тууп бирөөдөн анан тыштап же аборт кылып баланы өлтүрүп өзүнүн да ден соолугун өлтүрүп анан ушундай болот да. Анан ошо биз урматтуугандар эмеде турган убак келди. Мына биз келип жолдорду оңдоп атабыз, шаарларды оңдоп атабыз. Мына рухтун ушурда рух. Кооз шаардын ичинде адамгерчилик жок болсо, эмне деген жашоо? Үйүңдө жашоо жок болсо жанагындай. Адеп келип ата энени сыйлабаса, бири-бирин сыйлабаса, бири-бирин карабаса, бири-бирин урматтабаса, эмне деген жашоо? Биз ошол качан эметебиз? Жанагы кооз бактар, кооз эс алуучу жайлар, кооз жолдор керек, бирок биринчи адамдын рухун оңдош керек. Биринчи биз адамды Талим тарбиясы, иманын, талим тарбия ошого көп көңүл беребиз. Ошого көптөгөн китеп чыгарыш керек, көптөгөн плакат жазыш керек, башка кылыш керек. Ошолор үчүн тарбиялык системалар, тарбиялык институттар, педагогикалык атайын ошо тарбиялык системаны түзө турган бир нерселер болуш керек да. Анан ошону тыштап койгон, мына тилекке али жана көрөлөгүбүз көп, али мындай менен кетсе көрөлөгүбүз аябай көп да. Дагы будан да жаман акыбалга түшөбүз да. Жиеним камалды деп статья койду, зорлуктоо деп. Үйлөнбөгөн бала камалып кетти дейт. Мен көргөм, урматтуугандар, мына барып 4-5 болуп барат экен, анан бир кыз аларга кошулуп аткан, жана бузулган кыз. Анан жазып коет экен, мени ушулар зоруктады. Анан зоруктоганында баары соттолуп кетет экен, бир группа менен. Анан 10 жылдан соттолуп кетет да. Ал кыз башка балдар менен төрөп койгон экен, ал кыз ДНК кылса башка баладан чыгып турдачы. Ошондой да бар. Акча бергендер кутулуп кетип атат. Акча бере албагандар камалып кетип атат. Ошондой көрүп атабыз, турмушта болот ошондой. Урматтуугандар, жанагындай ким менен жүргөнүңөрдү карагыла. Ким менен каякта жүргөнүңөрдү карагыла, кечинде чыкпагыла, отургула үйүңөрдө. Эз алгыла, барып иштегиле, же окугула. Анан жанагындай жаман жерлерге барбагыла. Жаман жерлерде жаман акыбалга кабыл аласыңар. Жаман кишилерге кабыл аласыңар, жаман балдарга кабыл аласыңар. Жаман иштерге душар болосуңар. Ошон үчүн тынч үйдө отургула. Анан көрчү жанагындай иман менен үйдө Куран окуп, хадис окуп, пайдалуу китеп окуп отурсаңар, ошол жакшыраак да. Махырды дейт ачке, молдо чыгарган жок дейт. Шариятта бар, бирок чеги менен болушу керек дейт. Чеги кандай болот? Урматтуугандар, махыр деген, мына калың деген, мына эмеде Куранда айтат да, белгиленген чекте дейт да. Белгиленген чек, мисалы, таласта мисалы бир 300 000 сом, бир ноокатта бир 200 000 сом, 250 000 сом, көлдө бир 150 000 сом. Ошондой болсо, ошону бериш керек, болду да, калың. Ошонун чыкпаш керек. Мактаныш үчүн миллион, 2 миллион берип салбаш керек. Анткени бул башка адамдарга оорчулап келет. Мисалы, өтө бай болсо, анан кийин байдын кызын алсаң, анда бере бер да. Аны бирок анда реклама кылбай эле бериш керек. Анан эң негизгиси калың бериле турган нерсе бериш керек, парыз да, парыз. Анан ошол жердеги бааны бергиле дейт. Ошол жерде дагы ал эмес, жана өзүнүн убакыты да болот. Эгерде жанагындай бир кризис болгон убакыт болсо, эч ким эч нерсе таппай калса, жумуштардын баары токтоп калган, эч кимде жумуш жок. Ошо заман болгон, 90-жылдар болгон ушундай. Эч нерсе иштебейт, курулуш да жок, жумуш да жок, эч нерсе жок. Ошондой болгондо, анда чоң калың сурабагыла. Анда ошо жанагындай 1-2 кой берип коебу. Бир кой, 2 кой. 1 кой даже. Бул жетет да. Калың. Жанагындай чегинен чыгып, 3 комната квартира, Геленваген, балан төлөн деген ага кылбаш керек, бербеш керек. Азыр жанагындай күтүлбөгөндөн байып кеткендер бар. Ошолор кутуруп берип атат да. Бирок бул элибизге өтө оорчулап келип атат да.
Эң негизи мындай жашоодо эркин жашай тургандай болуш керек. Ана мактанып эмес, бирөөгө көрүнүп эмес. Мына эркин жашаш керек, жанагындай спокойный дейт го. Кыйналбай. Өзүн эркин сезип. Өзүн эркин сезип, кыйналбай жашай турган. Калың бересиңби? Жанагындай элден чыкпай, элдин деңгээлинде бер. Тойду бересиңби? Тойду жөнөкөйлөп бер. Өзүңүн чамаңа эле жараша. Эл үчүн эмес. Элге көрүнүш эч кереги жок, урматтуу. Элге көрүнүп. Эл эмне дейт деп колуңан келсе бер. Анан келип жанагындай карыз кылып, кредитке алып, элге теңелип кереги жок, урматтуу. Ал бар күнөө болот да, чоң күнөө болот. Ажеке, суроолор өтө көп. Биякта өзүнчө дагы талкуу болуп атат. Суроо, сунуш, пикирлер болсо жазыңыздар. Баягы ошол абдан жакшы сунуштар, пикирлер келип атат. Бирөөсүн окуйлу ажеке. Эгер дейт, аялдар сиз жөнүндө эркин оюн айтса, аны кабыл аласызбы же тарбиясыздык деп баалайсызбы дейт. Аялдар эмне кылса? Аялдар сизге эркин оюн айтса, бул баягы кабыл аласызбы же бул тарбиясыздык деп баалайсызбы дейт. Жок, эркин айтса боло берет өзү негизи. Айтсын, анан жана хулиганский суроолор, анан кийин дагы бир кээ бир уяттуу нерселер анан тура эмес да ал. Анан өзү мен наоборот жанагындай оппозицияны жакшы көрөм, мага тескери сүйлөгөндөрдү. Анткени ошол мүмкүн ошо ою ошондой да. Жанагындай кээ бир нерсе бизде чынында туура эмес түшүнүктөбүз да. Биз кээ бир нерсени биздин коом туура эмес түшүнүктө. Такыр башкача түшүнүктө. Анан ошону туура деп көрүп аткандар бар да. Анан дагы суроо келип атат ажеке, ошол аял менен эркек тең укук деп атып, батыштан ар кандай окуулар болуп атып, балдарыбыз адеп акылаксыз болуп атат. Алда кандайсыз деп атат. Урматтуугундар, батыштын атайын планы бар, бузуш керек деген. Могу жана экинчи дүйнөлүк согуш болгондо, бүткөндө жанагы батыштын жана эмелери, саясатчылар атайын айтканда мунугу социализм өлкөсүнүн рухун талкалаш керек деген. Буларга аябай жанагындай дененин жанагы эң бир жана шахват дейт го, айбандык сезимдерин ойготуш керек деген. Ошого биз бүт күчүбүздү жумшайбыз деген. Биз булардын жанагы денелик шахватын эң низкий, эң төмөнкү жанагы эмелерин, калууларын өйдө көтөрүш керек. Жана сүйүү дейт, ал сүйүү эмес, ал айбандык эме кандыруу, кумар. Ошонузун аябай макташ керек. Сүйүү деп. Анан ошого аябай көп миллиардтаган акчаны жумшаганда, ошо жаштарын бузуш керек деген. Жаштарын кирип бузуп, жалаңач модалар таратып, жанагындай сүйүү деп, жанагындай бузукулукту жайылтып, түрлүү романдар, жанагындай кечке чейин сүйүү, бир нерсе, үй бүлөнү бузуш керек, үй бүлө талкалаш керек. Мисалы, муну батышта үй бүлө талкаланган. Батышта үй жок, урматтуугундар, үй бүлө деген жок. Бир эркек менен бир аял бир убактылуу келип, жанагындай бири-бирине жагып, анан бир убакыт жашашып, мисалы, бир жумабы, бир айбы, бир жылбы болду. Андан башка жок. Мисалы, биздикиндей үй бүлө күтөйлү, бала тарбиялайлы, баланы кийин бизди бага турган кылып чоңойтойлу, анан ушинтип жакшынакай жашайлы деген жок аларда. Аларда жана шахват, дененин эмеси, кумары, жыргоо, башка эч нерсе жок. Үй бүлө жок, ата эне жок. Аларда 18 жаштан кийин бүттү, ата эне сени тааныбайт, сен атаны тааныбайсың, ата энең болду. Бизде ата эне, бир туугандар, чоң ата, чоң эне, улуулар, кичүүлөр, ошондой система болуп келгенбиз 1000 жылдап. Ошол жоголуп барат да, жоголуп, акырындан биздики да ошо батыштыктай болуп барат да. Бири-бирин карамай жок, бири-биринен уялмай жок, бири-бирин сыйламай жок, бири-бирин аямай жок. Мен жанагы эгоизм го, эгоизм мен эле
мага келип туруп ошо бир эркек мага кызмат кылсын 500 000 сом тауып ошо бүт менин каалаганым бәрін аткарсын. Ошондой болот да. Анан байкуш жана мужик да ошого көнүп түнү күнү иштеп ошо 500 000 сом таап берет. Ал аял барып ошо жанагы бетине шпаклевка, бетин краска, анан сулануу, анан кийин мода кийүү, анан түнкү клубка баруу, ошо менен жүрсө, анан ошого биздин эркектер да көнөт да. Кыргыздын үй бүлөлүк институтун негизи ким тартипке салат? Ага ким жооп берет? Илгери үй бүлө дегенде институт бар болчу. Ошону андай урматтуу муктадар мындай да. Мурда бүт адамдар коомдун акыбалын ошо өзгөчө адеп акылактуу аябай сактаган да. Жана кызга кыр жерден тыйып атпайбы? Ооба. Ошондой бир эле кызга эмес, эркектерди да камчы менен сабап, тартипке салып, жана бийлер болгон, казылар болгон, ошолор бүт баары тартипке келтирип турган да. Анан кийин бүт эркектердин бәрин, аялдардын бәрин жумушка салгандан кийин социализм келгенде эч ким карабай калды. Элдин баары өкмөт тарбиялат эди. Анан өкмөт тарбиялайм деп бүт бәрин коммунисттер даярдап, Москва даярдап, Москва. Анан бүт баары үстөйт, маңкурт, чала маңкурт ушундай кылды. Анан баягы 1000 жылдык элдик система жоголду. Анан кийин ордунда эч нерсе жок. Азыр болсо ордунда ошо бош жердин ордуна жана демократиянын эмес интернет келди. Интернет бизди тарбиялап атат. Интернет биздин апабыз, интернет биздин атабыз. Бүттү. Мына ошого жок болду. Анан эми ким кылыш керек десе, мына ошону аксакалдар кылыш керек. Бирок аксакалдар уста аксакалдай болбой калды. Тилекке каршы. Тилекке каршы аксакалдай болбой калды. Аксакал насихат айта албай калды. Аксакал үйрөтө албай калды, тарбиялай албай калды аксакалдар. Аксакалдар өзү да ошо социализмде өзүп калды. Өзүнүн химиясынан, физикасынан башка эч нерсе билбейт. Жумушунан башка эч нерсе билбейт. Эч ким жок. Эч нерсе билбейт. Жалтырак бир нерселер, шоу, мына элдик жазуучу, мына элдик артист, мына элдик композитор. Эмне пайда ошолордон биздин эмебизге? Адеп акылыбызга. Жок, алар өзүнүн музыкасынан башка эч нерсе билбейт. Мурдун кызартып алып, ошо эмеси менен мактанып жүр да, ошо музыкасы менен. Андан башка эч нерсе жок. Мына урматтуу бүт аксакалдар өзүнүн балдарынын, неберелеринин, айылдагы жаштардын эмеси менен адеп акылагы менен карап туруш керек. Ар бир аксакал илгери айтчылаш керек. Ар бир аксакал келип насихат айтчу. Эй, бала, сен ким баласысың? Эмнеге салам бербейсиң сен? Деп урушчу да. Эметпиз. Аттан түшө калып, чуркап атын алып, ассалам алейкум деп кыйгырып, ушундай учурашчу да. Анын бәрин эч ким менен эч ким иши жок. Бири менен бири иши жок болуп калды. Ал эмес өзүнүн бир тууганын карап, ал эмес ата өзүнүн баласына эч нерсе айтпай калды. Эч ким эч нерсе айтпай калды. Анан ошо мына результат. Ошону эми мен айтам, мына жаныбызда элдер бар, урматтуугундар. Аксакалдар бар. Мына мен дуңгандар да, дуңгандар. Мен мына Даргиндерде окудум. Мына дуңгандар. Дуңгандарда мондай аксакалдар, тойлордо аксакалдарга өзүнчө сонун чоң сый. Аксакалдар. Анан аксакалдар отурган жерге жаштарды алып келип эшиктин алдына тизет. Жана үйлөнүп аткан, мисалы бир бала үйлөнүп атса, жанында бир 30-40 теңдеш жүрөт. Аларда көп балдар. Аябай. Дуңгандар урматтуугундар 9-дан 10, 12, 13, 15 бала ар бирде. Тиз алып насихат айтышат. Анан бүт тизилип турат. Алар бүгүн бир доз үйлөнөт, эртең башка үйлөнөт. Анан ошого бир жарым саат, 1 саатка чейин жана аксакалдар насихат айтат. Сен мына атаңды жакшылап карайсың. Алла келин экөөңөр. Урматтайсыңар. Ана атаңарды эметпегиле, капа кылбагыла, атаңарды жакшы карагыла деген ушундай сонун насихат айтты. Аны 1 саат угуп, анан баары жүгүнүп, жана жаш жигиттер. Жүгүнүп, анан кетишет да. Мына урматтуугундар, ошон үчүн аларда тартип бар. Үй ажырашуу жок, бузулуу жок, таштап кетүү жок, качып кетүү жок, талашуу жок. Жакшынакай. Биз жок аксакал. Өткөндө айтылды, 400 киши туруп
ақсақалдар бата беріп қойса ешкім шықпай қойды дейді. Анан кейін жана тамада айтты дейді, менің бір кішім бар деді, шақыр дедік дейді. Анан қарасақ, сақал жабыстырып алған бір артист екен дейді. Ошо көріп бата бер дейді. Мына урматтыңдар, біз акыбалыбыз, ақсақал деген акыбалыбыз. Ақсақал деген акыбалыбыз бата бере албай жатат. Бәрі артист бата береді. Мына сүйіктүү небересі үйленіп жатат. Бата жоқ. Қызы күйеуге шығады, бата берейін десе бата жоқ. Өткенде қазақтар эме чалып қойды. Ақсақал алдына баш, анан бір жилик алып келіп тұрған. Ақсақал бата беріп қойыңыз сізге. Ну бата так бата. Деп тұрып, не қылайын, ал берейін анда. 10 минут бата береді. Мына ошондай. Дағы бір ақсақал немесе бата береді десе, бисмиллахир-рахманир-рахим деп тұрғаннан кейін бетін сүйіп қояды. Мына ушу да бата ғой, урматтуулар. Ушу ақсақалдың емесі акыбалы. Эмелер байбишелерден, кемпирлерди айтпайлы ғой, мына уят, ошу уят, жолук жок. Чачын кырккан, таня болгон. Вот. Уя албайт, Куран окуткан жеринде жол салбай отуруп. Данки фигуранын баары шкаф болуп кеткен. Көйнөгү жанандай Матрёна Ивановнукундай мондай. Мерине чейин, буягы чейин, ана отуруп баары ушул кантип берет. Жакшы ашке суроолорго өтөйүк анда. Ассаламу алейкум. Баланы бала бакчадагы тарбиячы эже тарбиялаш керекпи? Же ата энеси тарбиялаш керекпи? Баланы эне тарбияш керек. Кичинекейинде эне тарбиялайт, урматтуулар. Кечке чейин эне жанына болуп, эне үйрөтөт, эне тарбиялайт, эне тил үйрөтөт. Эң биринчи тил үйрөтөт эне. Ошо балага. Ошо кечке чейин бала менен алек болуп туруш керек. Ошо баланы кечке чейин карап туруш керек. Анын ден соолугун, анын адеп аклагын ошо өзү үчүн эне карап туруш керек. Ошо ден соолугу бир нерсе болуп атса, чуркап барып, врачка алып барат, медсестрага алып барат, массаж жасатат, тил үйрөтөт, тамагын карайт, 5 мал тамак беришке, 6 мал тамак. Мына эң жакшы эме шарт бала үчүн үй. Аял үчүн да эң жакшы шарт үй. Ошо үй таптаза, ошол үй безопасный, ошол үй рахаттуу, ошол жерде сенин бүт эмең даяр туруп, каерде кийимиң бар, каерде ар нерсеси бар, балага каердин оюнчугу бар, ошонун баары мына ушуну үйрөтөт эне. Ана эне көчөдө жүргөндө, эне базарда жүргөндө, ана бересиң эмеге, нянькага. Ал нянька сенин балаңды кантип өзүнүн баласындай кылып карасын, сен бирөөнүн баласын. Бирөөнүн баласын алып туруп жүрөт о жака. Келип чабат, урат, сабайт, дагы башка сөгөт. Анан бири-биринен жаман аклап үйрөнөт. Мен bir günü bir semen salon. Ondan keyin aytdım, ey ballarыңарды өзүңөр карагыла. Буларыңарды өзүңөр карагыла. Эмесе башка өнөр үйрөнүп алат башкалардан. Деп эметсем, экөө бир аз шыбырашып, анан жанагы күйөө айтты. Ажыке, биздин бир кызыбыз дейт. Тайнезинкине бар дейт. Чоң энезинкине бар дейт. Анан ал жерде шаардан эжемдин 3 баласы келип дейт. Анан кийин бир жумадан кийин кызыбыз орусча сүйлөп калып дейт. Анан кийин кызыбыз башка болуп калып дейт. Баягы жакшынакай болуп тил алып жүргөн кызыбыз вообще тил албай калып дейт. Анан кийин тескери сүйлөп калып дейт. Анан бизге кыйкырып калып дейт. Ошо бир жума жүрүп жана каникул, январда каникул. Айтканын укпайт дейт. Келип апасы келип, муну алып келип кой, анан тигини горошогун алып келип кой десе, такыр укпайт дейт. Анан кийин айтат, 2 жума сабап отуруп кайра баягы калыбына келди дейт. Кызыбыз, кичинекей кыз. Эмесе ошондой жакшынакай кыз эле дейт. Ушундай тил алчак, ушундай элпек, чуркап эметкен кыз бир 10 күн ичинде тигилерден ушундай адеп аклап үйрөнүп дейт. Анан ошо 10 күн бою сабап отуруп, эметип отуруп, анан эме келди, тартип келди, 2 жума. Мына урматтуулар, детсадта силер ойлобогула, детсадта даже жакшы тарбиячы болсо да тарбиялай албайт. Башка балдардын жана туура эмес тарбиясын үйрөнөт.
андай капризный, тил албаган, орус мүнөз бир нерселер болот го. Ошонун бәрін үйрөнөт. Жаман үйрөнөт. Жакшы эмес, биринчи кезекте жаман үйрөнөт. Мына ошон үчүн урматтуулар ойлогула, өзүңө тарбия кыл. Силер кийин эмне үчүн карылар үйүнө тышап кетти десеңер, ошол себептен. Себебинде ал жерден мерес болуп чыгат. Ал жерден эч кимди аябайт. Мына үйдө аябайт. Мына эне өзүнүн баласын карап аткан эне, вот ошол аябайт. Ошол келип, айланып кетейин деп улам кучактап, улам өпкүлөп, жыттагылап, ысылап, жакшынакай карайт. Анан детсадта эч ким карабайт антип. Детсадта эч ким өппөйт. Детсадта эч ким аны аябайт. Кыйгырат, коркутат. Мына ушуну тарбиялайт да. Ажыбыз эмне аялзатты дайыма уничтожать этип, кемсинтип, чубак ажыбыз аялзатын сыйлаганды үйрөтчү эле дейт. Аялзатын кемсинтесиз. Аялзат, урматтуулар, аялзатты чында бекем кармаш керек. Анткени мына көрүп атсыңар азыр эмне болот мына аялзат. Эмне боласыңар? Аялзатты жакшынакай болсо ким эле сыйлабасын. Мына мен илгери көргөм мына аялзаттарды. Энелерди. Аябай сыйга татыктуу болгон. Бир да адепсиз жүргөн аял көргөн эмесмин ошол убакта. Илгери болгон. Мен бир адепсиз жүргөн аялды көргөн эмесмин. Андай жыртык шым кийген, айрык шым кийген, тамеки чеккен, чачтарын сайкаткан, ар кимди кызыктырган аял болгон эмес илгери. Ошол убакта аялды жаман деп айтасың. Кантип ошолор жаман көрөсүң. Сыйлайсың, урматтайсың, жакшы көрөсүң. Анан жанагындай тамеки чегип атса, ичип алып мас болуп жүрсө, көчөдө мушташып атса, сен көрүп аткан жоксуңбу? Эмне болот аялдар? Мен мына жакшы аялды качан жаман дедим? Мен мына айтып атам, мына айтып атам жанатан бери. Вот ичип атат, түнкү клубтарда жүрүп атат, тамеки чегип атат, 500 миң сом, миллион сом коротом деп атат айына. Кантип мен аларды мактайм? Мен жаманды айтып атам, жакшысын жакшы деп атам. Урматтуулар, ошондой болуш керек. Биз бәрин тартип жүрсүн. Эркек да тартип болсун, аял да тартиптүү болсун. Анан мен мисалы детсадка берип өзүм эмнесин жаман айттым? Жана детсадты өзүңөр көрүп атсыңар, интернеттен көрүп атпайсыңарбы? Уруп аткан, сабап аткан, жана балдарын ыртырган. Эмне деген адеп? Сен күйөөңө тарынсаң, балдарын ыртырсың терезеден. Эмне деген адеп бу? Күйөөңө тарынсаң, балаңды ыртып өзүңдү арып кетесиң. Эмне жасасың? Өлүп калсаң, өлүп калдың. Өлбөй калсаң эмне болосуң? Ким багат анан? Инвалидти. Келип ар кимге тарынып секире береби? Ар ким келип тарынып сууга чөгө береби? Бирөөгө тарынып азын өлө бересиңерби? Уксус иче бересиңерби? Эмне деген балакат? Ачке суроолор өтө көп. Ошондой болсо дагы мынакей азыр убактыбыз бир азыраак убактыбыз калды. Суроолор абдан көп экен. Анан айтып атат, мен махр албайм дейт. Албай койсом болобу дейт. Урматтуулар, алыш керек. Бул эреже да, урматтуулар, эреже бузбаш керек. Кызыл светофорбу? Токто. Жашыл светофорбу? Өт. Кызылдан өтпө. Мына бул урматтуулар, бул эреже. Сен келип ойлойсуң да мен аяп коем. Аябай эле кой. Кереги жок. Кыйналып тапсын. Мына эл бергенди берсин. 300 миң сом берсин. Эч нерсе болбойт. Биз итен бөлө махыр мындай да, махырды сразу бербей, азастан берсе де болот. Бир убакка чейин деп туруп, мисалы мен 3 жылдын ичинде берем, 5 жылдын ичинде берем деп берсе болот. Бөлүп берсе болот. Эч нерсе болбойт да. Бирок берсин. Ошондон башталат жанагы эркек бул махырды алган жок, буга эч нерсе бербей койсо болот деп жүрүп атат анан. Махыр деген ошо эркекке сыноо бир жагынан. Экинчи жагынан бул аялды сыйлоо, аялга белек махыр деген. Ошо махырды берсин. Махырды жакшынакай бергиле. Тойду жанагындай бербей койсоңор болот. Тойду келип миллион сомдук той бербей эле койгула, 2 миллион, 30 миң долларга. Махырды жакшынакай бергиле. Бирок махырды кутуруп бербегиле. 3 комната квартира, башка бир. Вот мына силер азыр квартира берип, машина бересиңер, ошол машинаңар менен качып кетесиздер. Майбахыңарды минип туруп. О квартираны алып туруп силерди кубалап жүрөт. Анан көрөсүңөр, ыйлайсыңар. Бербегиле. 3 комната квартира. Ошо бир да комната квартира беле. Эмеге. Калынга.
қалыңға бербегіле, урматтуугандар. Құтырып кетет. Алып коет. Кууп жибересиздерди. Квартира меники деп. Анткени жазып бересиңер. Мына эл бергенди бергиле. Квартирага, эмеге, макырга эл берет го, мына Таласта 300 000 сом, Чүйдө 150 000 сом мисалы. Ошону бергиле. Аны албай койбогула, алгыла. Алгыла да жакшынакай сөйкө, мөйкө бир алтын жакшы кийимдерди албогула да. Ассаламу алейкум. Зулум тартып жаткан мусулман бир туугандарыбызга дуа кылып коюңузчу. Аллахым разы болсун сиздерден жана баарыбыздан дейт. Аллахым баардык ошо зулум болуп аткан мусулмандарды өзү сактасын, Аллахым өзү коргосун, өзү куткарсын, өзү Алла Таала душмандардын ишин ойрон кылсын, Алла Таала ошо душмандарды өз ара жок бири-бирин согуштуруп жок кылсын. Ошо бизди сактасын ошо залимдерден. Азыр мына дүйнө бүт зулум толуп баратат да. Ушундай чегинен чыгып барат зулум. Бүт жерде өлтүрүү, бүт жерде кордоо мусулмандарды, мына Ливияда, Иракта, Сирияда, миллион, Афганистанда миллион мусулмандарды кырып атат да, аяусуз согуштуруп атат. Азыр дагы адам да чоң согуш даярдап атат. Кудай сактасын. Кудайым өзү бизди сактасын залимдерден, ошо жырткычтардан, фашисттерден, сионисттерден, бүт балекеттерден бизди сактасын. Биздин эфирибиз соңуна келип калды эчке. Бүгүнкү эфирден жыйынтыктап бериңиз. Анда урматтуугандар, мына балдарыбыздын адеп акылын жакшы карайлы, урматтууган тарбиясын. Эмесе өкүнүчтө каласыңар. Эгерде ушундай мөчөл жөн эле таштап кое берсеңер, жөн эле аны багып эле жүрөсүңөр, багып эле. Мына колечка муну кийип кой, муну ичип кой, муну ойноп кой деп эле жүрө берсеңер, урматтуугандар, ыйлайсыңар. Силерди карылар үйүнө таштап коет. Булар таштап кетип калат. Карылар үйүнө таштап алса, өзүңөрдүн бир үйүңөрдө таштайсыңар. Таштап кетип калат. Болду, карабайт, булар таштап кетип калат. Ошон үчүн урматтуугандар, силер жакшы тарбия беришиңер керек. Эгерде силер кордоп койбосоңуз, булар таштап кетсе эч нерсе эмес, кордойт. Үйүңөрдү талашат, өзүңөр өткөрүп үйүңө сап жиберет, башка кылат, наркотик чегип түрмөгө түшөт, убара кылат, дагы башка урматтуугандар. Ошон үчүн тарбияга көп көңүл бурайлы. Келе окат деп жүрө бербейли, урматтуугандар. Жөнөкөй эле үйдө жашасаңар болот. Жанагындай евро квартира, вилла жашайм деп өмүрүңөрдү кетирбегиле. Балдарыңарды карагыла, балдарыңарды тарбиялагыла, балдарыңарга көп көңүл буругула. Ошого жакшы нерсени үйрөткүлө, адеп үйрөткүлө, жашоону үйрөткүлө, туура жашоону үйрөткүлө. Ошо ата-энени сыйлаганды үйрөткүлө, мээнетти үйрөткүлө, мугалимди сыйлаганды үйрөткүлө, жанагындай тиричиликти үйрөткүлө. Мына ошондой жакшы болот. Кыздарыңар да ошондой аябай карагыла, жакшы тарбия бергиле. Ошо таптаза бойдон күйөөгө чыксын, барып жакшынакай үй бүлө болсун, ошол жерде сабыр кылып жашасын, ошол жерге барып көнсүн. Ошону үйрөткүлө. Анан антпесеңер, кызыңар кетет Крымга дегендей. Улуңар кетет Урумга, кызыңар кетет Крымга. Кетет. Каяка кеткенин билбейсиң, эмне кылып жүргөнүн билбейсиң. Анан уят болосуң, абийириң төгүлөт, кор болосуң, индомго түшөсүң. Урматтуугандар, мына көңүл бурайлы. Балдарды жакшылап тарбиялайлы. Балдарды карайлы. Жакшы нерсени үйрөтөлү, жаман нерседен тыялы. Мына ошентсек анан бактылуу болобуз. Ошондо баягы мээнетиңер акталат. Антпесеңер, ошо 30 жыл мээнетиңердин баары чачылат. Өзүңөр кор болосуңар, уят болосуңар. Анан ошон үчүн урматтуугандар, жакшы көңүл бурайлы. Ачык алар болсун. Мынакей 1 саат бою жакшы насаат насихаттарды айттыңыз. Кудай ушул насаат насихаттарды да Кудай урса бөлүшөлү, анткени башкаларга жетип калсын. Негизи ушул улумун дагы өз адеп ахлактуу болсо, анан кичүүлөр сөз саны көрүп тарбиялат. Андыктан кереметтүү Куранда Исра сүрөсүнүн 23-аятында энеңерге уф дебегиле дейт, зекебегиле дейт. Демек, урматтуу жаштар, азыр биздин устат айткандай, ушул эртең эле ошол нерсени ким кандай жакшы кылса дагы, жаман кылса дагы ошонун үзүрүн бул дүйнөдө көрүп, анан өтөт экен. Балдарыбыз адеп ахлактуу болсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Кудай Таала ошол жерден, элден, селден жаман нерселерди сактасын деп бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки насихаттан көрүшкөнгө чейин саламат болуңуздар.